күн сунда балдар аянтчасына келип аркы жакка карап мындай коомдогу жүрүм турумдарды карап ойго келдим да көл жөнүндө жана жээктерди ачкан боюнча пирсинг боюнча анан бөлүшүп кетем ушул жөнүндө дагы өзүмдүн ой пикиримди жакын арада оңолууга билбейм чын айтканда адамды көбүнө дагы көптү үйрөнүш керек болот акыл эс кириш керек болбосо мынакта ойноп жүрүшсө чоңу дегирип алып секирип жүрөт жөн сопровождающий бирок тамак жеген деле бар биякта чоң корколорго кичинекей балдардын корколорго чоңдор деле чогулган апалар деле чогулган уялбай элечи анан жаш бала бир жерде ойноп атса кичинекей балачы ал жерге анын баласы кырчылып эле анан сала берем балам ойнай бер деп түрттүрүшүп мындай жок да мындай үйрөтүү дегенчи кичинекейденчи эме деп мисалы үчүн мындай болбойт азыр бул ойноп турсун 10 мүнөт деп ошол кичинекей баланын атасы менен же апасы менен сүйлөшүп алып бизлерден кезекке турайлы биле анан ошондон ичинен конфликт ситуация болот да кичинекей ойнаса мындай тоскоол кылып өзүнө убакыт түртөсө ал баласы кыраса экөө түшүнбөсүп ызылдашат көл боюнча азыр бөлүшүп кошуп кетем да ар бир аттракциондун өзүнүн мындай жашына жараша мындай чыгышат да кичинекей могу балким эле кичинекей балдарга болбойт ар жакта кичинекей балдар бар ал жакта чоң балдарга болбойт башка ограничениялар бар ошолорду мындай ата энелер көп карабайт экен да өзү каалагандай эле өз билимди кылып эле акча төлөдүм деп эле мындай башкача кылып элечи ошолорду караш керек да негизичи кичинекей балдарга кичинекейден тарбия бериш керек бул жака сага болбойт тияка болот дегендей кечээги жанагы балдар аянтчасында болгон окуяга мисал катары бир видео жүктөп койгом көрүп көрсөңөр примерно ушундай эле көрүнүш да ошол себептен балдарыбызды туура тарбиялайлы билим берели анан мындай мен деп эле жулкулмастан коомду да ойлой тургандай мындай элге жерде пайда алып келе турган эли жери сыймыктана турган уул кыздарды чоңойтушубуз керек да анан бирдемке болсо эле талашып тытышып эми андай болбогон эле нерсе да мындай акыл эс менен жашаганга үйрөтөйүн да мындай анан күч менен эмес мен ойлойм мындай түшүнгөндөр туура эле түшүнөт деп ойлойм да түшүнбөгөндөргө эми убакыт саат келет анан жашоо тарбиялап ага дагы акындык менен келебиз буюрсачы Найти на площадке. Вон наша машина, на которой мы вышли гулять. Сейчас Даня увидит, ор поднимется. Я не понимаю, почему мама разрешает это делать. Как начинается. Ну скажи, отдай, пожалуйста, это моя. Давай, ты будешь сейчас кататься? Можно покататься? Он просто не разрешает брать, это же его. Что вы не разрешаете? С ребенком, наверное, диалог говорит, что нужно делиться. Он не должен делиться своими вещами. Почему он должен, если он не хочет? Так это вы не хотите. Нет, я просто знаю, какая будет у него реакция. Я его этому не учила. ушундай да достор ушул видеодо примерно мисалы